курмандык союуда көңүл бура турган эң негизги нерсе. Курмандык сөзүнүн мааниси жакындоо дегенди билдирет. Мына ошондуктан Аллах Таалага жакындоо үчүн Курман-айт күнүндө союлуучу жандык курмандык деп аталат. Бирок курмандык чалып жатканда Аллах Таалага канчалык ыкластуу болсок, ошончолук ага жакындайбыз. Себеби Аллах Таала айтат: Аллахка курмандыктын эти дагы, каны дагы жетпейт, бирок ага силердин такыбалыгыңар гана жетет. Ошондой эле Аллах Таала пайгамбарыбызга ар бир амалды өзү үчүн ыхлас менен аткарууну буйруп, өз китебинде мындай деп айткан: Айт, о Мухаммад, окуган намазым, сойгон курмандыгым, жашоо өмүрүм жана өлүмүм ааламдардын Роббиси Аллах Таала үчүн гана болот. Анын эч бир шериги жок. Мына ошондуктан курмандык союуда жалгыз Аллах Таала үчүн ыхластуулук кылып курмандык союу керек.